Салам достор. Симкештен внутренний перевод кылыш үчүн жарым евродон баштап, башкача айтканда 0,5 евродон баштап внутренний перевод кылсак болот. Негизинен 6 евро болгондо биз Payeer кошелокко чыгарып алсак болот. 6 еврого чейин болсо жарым евродон баштап мындай перевод кылып бир адамдан бир адамга. Анан ал адамдыкы 6 евро болсо минимальный, ошол адам менен кошо чыгарып алсаңар болот акчасын. Ал үчүн биз бул жердеги сары рамканын ичинде Regius Power деп турат. Ошону басабыз. Мынакей Regius Power деп турбайбы, ушуну басабыз. Ушуну басып туруп, бунун ичине киргенде эле бизге мындай биринчи эле internal transfer деп турат. Ушуну басабыз. Ушул турган биз биринчи басып, андан соң биз ушул эле турган окей деген кнопка эмес, бирок continue деген кнопкалат. Ошол continue'ни басабыз. Мынакей continue'ни баскандан кийин кайсыл абонентке которосуңар, ошол абоненттин email почтасын бул жерге жазабыз. Мынакей Токтали Мираида деп miraida@gmail.com деп ушул жерге жазабыз. Андан кийин бул жерге канча евро которосуңар, ошол еврону бул жерге жазабыз. Мисалы 0,5 евро деп жазсак, ушул жерге жазып, андан соң continue дегенди басабыз. Ал жерге англисче Токтали Мираида деп туруп эле собачка gmail.com дейсиздер дагы. Бул жерге 0,5 евро деп туруп continue'ни басабыз. Continue'ни баскандан кийин бизге email деген ал жерге окошко пайда болот. Эми биз emailга барышыбыз керек. Биздин email почтабызга мындай Norapple Simcash деген адрестен бизге смс келет. Ушул жерден here деген текстти басып коюшубуз керек. Мынакей here дегенди басканда бизге атайын мындай ссылка ачылып, эң үстүнкү немеге эле ушундай жазуу чыгат да, мындай жазуу чыгат. Болду, ошентип койсоңуздар эле болду. Эми Simcash'ти текшересиздер, акча снимать этилдиби, этилбедиби. Болду, ошол адамга жазган почтабыздагы адамга которгон евробуз түшөт. Ушинтип которсоңуздар болот. Чоң рахмат сиздерге. Мен YouTube каналыма подписаться кнопкасын басууну унутпаңыздар. Эгер видео жакса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Рахмат.